мүмкүнчүлүк болбой жаткандан кийин кошуна Өзбекстан салып берем деп атканда, ошол сиздер биздин ички миграциянда сүйлөшүп кетсеңиздер жакшы болот да. Кайсы дагы мектептер бар кура турган? Жок, азыркы учурда ошо Россия мамлекети менен дагы келишим даярдалып атат. Жок, Өзбекстан менен айтсаңыз. Өзбекстан менен азыр сүйлөшүү иретинде ошо Кыргыз-Өзбек университетин ачабыз деп атат да. Бирок Ошто эмес, Чүй жакта. Мектептер кура турган барбы келечекте да Өзбекстан куруп бере турган? Азырынча ушул эле эки мектеп. Эки эле мектеп. Анан бирөөсү ошо Самаркандекте авариялык мектептин ордуна курган атышат. Сапаты кандай экен бул мектептердин? Бизде Кыргызстанда мектеп куруп кетебиз, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин жарака кетет, дубалы түшөт, стенасы түшөт дегендей, бул мектептин сапаты жакшы бекен? Анан бул жерде келишимдин негизинде будет начало и завершение строительства будет после приема передачи объектов. Извиняюсь, обязательно будет комиссия, которая будет делать приемку и передачу объектов. Ошондо ишке кирди да бул мектептер, Маргун мектеби кирди. Самаркандек буюрса сентябрга ишке кирет. Колдоп кетели бул долбоорлор, бизге сөз керек. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Нурланбек Тургунбекович сизде. Рахмат, Айбек Жапарович. Мен бул келишим боюнча айтат элем, аябай бул маанилүү келишим. Бизге ушундай коңшу боордош өлкө кол сунуп ушундай мектептерди куруп атканына биз чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан албетте баягы ким акчаны берип атса, каражатты берип атса, алардын шарты биринчи кезекте аткарылышы бул дайын нерсе. Бирок кээ бир учурларда гана биз ошол өзүбүздүн бир шарттарыбызды айтышыбыз мүмкүн да. Бирок бул жолку бул курулушта мен айтат элем, мындай максатка ылайыктуу эле шарт, муну колдоп беришибиз керек. Ошол. Рахмат, кийинки сөз Нуржигит Кадырбекович сизде. Чоң рахмат. Албетте колдоп беребиз. Анан өзбек бир туугандарга да рахмат айтыш керек. Ошондой достук колун сунуп, Кыргызстандагы илим билимдин өсүүшүнө, мында реалдуу иш жүзүндө салым кошконго аракет кылып атыптыр. Бул абдан жакшы нерсе. Бирок эми бара-бара бир нерсени айтып коеюнчу. Биз дагы бирөөгө бергенди үйрөнөлүчү. Алган колдон берген кол жакшы деп коет. Астыңкы колдон үстүнкү кол жакшы деп коет. Азыр бүт эле грант алып ошого сүйүнөбүз, бирөөдөн жардам алуушуга сүйүнөбүз. Жок дегенде бир жакшы ниет кылып коелучу. Анткени Өзбекстанда, Тажикстанда этникалык кыргыздар бар. Ошолорго мектеп маселеси, мисалы мага бир жерде иштеп жүргөндө, маданият министрлигинде иштеп жүргөндө китептерди алып келип бериңиздер, Төлөгөн Касымбеков, Шыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деп туруп келген. Бирок ошого дагы мамлекеттен каражат чыкпай койгон да. Ошого бир биз да жакшы ниет тилектерди кылалы, анткени кыргыз маданиятын, кыргыз тилин чет өлкөлөрдө да сакташ бул түздөн-түз биздин билим берүү министрлигинин милдети да. Анан мисалы мына Хожа Абадта, Балыкчы деген райондор болсо керек, Андижанда, Ферганада, Наманганда бир топ эле бар, жак Жизак Жаксардач. Биз да ушундай бир жакшы ниет кылалы. Бул кошуналардын өрнөк ала турган нерсе. Болбосо мечитибизди, медресебизди арабтар куруп, анан тарыхый жайларыбызды реконструкциялаган түрктөр менен америкалыктар болуп, анан мектептерден бир кошуналарды куруп берип атканы бир жагы албетте мындай өкүнө турган нерсе да. Ошон үчүн жакшы ниет кылалы. Ушул жагын дагы эске алып койсоңуздар. Келечекте биз деле куруп берели аларга. Кыскача маалымат үчүн айтып коеюнбу? Уруксат берсеңиздер. Азыркы учурда ошо президенттин өкүлү Турцияга Ван провинциясына кетти. Ошо кыргыздардын кандай мукташтыктары бар, ошо китептер боюнча, мугалимдер боюнча. Анан буюрса ошо сиздерге кийин маалымат түрүндө беребиз.